Саламатсызбы, эфирде Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы. Бул берүүдө биз Евразия аймагында жана коңшу өлкөлөрдө болгон олуттуу, кызыктуу окуялар жана адамдар жөнүндө баяндайбыз. Бүгүн программаны мен Айгерим Акылбекова алып барам. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Тажикстанда мектеп жана бала бакчалар чукул каникулга тарады. Ушу тапта мектеп курагына чейинки балдар үчүн 40ка жакын тасмалар даярдалды. Алар жаш балдарга арналган каналдан көрсөтүлө баштайт. Ошондой эле мектеп окуучуларына ар кыл предметтер боюнча тасмалар даярдалууда. Орусиянын бир вагондуу поезд каттаган айылында жашагандар жол салып бергиле деп президент Путинге кат жазышты. Мы не писали так, сходим в администрацию. Жергиликтүү бийликке айтканда бизге эч ким көңүл бурган эмес. Анан эл кат жаза баштады. Анан бул жакта чоң апалар Путинге кат жиберишкен. Стали ходить там в администрацию. А кому писать? Путину писали. Ошондой эле Алматынын 80 жылдык тарыхы бар зоопаркын байырлаган жан жаныбар менен анда иштегендер карантинде эмне менен алектенип жатканы тууралуу айтып беребиз. Наш зоопарк закрыт для посетителей. Биздин зоопарк жабылган, бирок кызматкерлер мурдагы тартип менен эле иштеп жатабыз. Мурдагыдай эле жаныбарларды карап, тамак ашын кымдап беребиз. Болгону эч кимди киргизбейбиз. Программабызды Тажикстандагы соңку кырдаал менен баштайбыз. Коңшу өлкөнүн бардык мектеп жана бала бакчаларында 27 апрелден 10 майга чейин каникул жарыяланды. Билим берүү жана элим министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, мындай чечим COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу үчүн түзүлгөн республикалык штабтын жыйынында кабыл алынган. Бүгүнкү күндө Тажикстанда коронавирустун лабораториялык шартта далилденген учуру катталган эмес. Ошол эле маалда өпкөсүн сезгентип, кургак учуктан бир нече кишинин каза тапканы, маркумдар жабык табытта жерге берилип, алардын жакындары карантинге алынып жатканы тууралуу кабарлар чыгып жатат. Алдыңкы 2 аптага Тажикстандын мектеп, кесиптик лицей жана бала бакчаларында сабак токтоду. Билим берүү жана элим министрлиги бул убакта шаардык мектептердин окуучулары үйүндө окуп, ал эми айылдагылар ата-энесине талаа иштеринде жардам берерин белгиледи. Аны менен катар эле тажик бийлиги жакынкы күндөрү теле сабактар башталарын маалымдады. Ушу тапта мектеп курагына чейинки балдар үчүн 40ка жакын тасмалар даярдалды. Алар жаш балдарга арналган каналдан көрсөтүлө баштайт. Ошондой эле мектеп окуучуларына ар кыл предметтер боюнча тасмалар даярдалууда. Жакын арада алар мамлекеттик телеканалдардан көрсөтүлөт. Теле сабактар башталып жатканы менен өлкөдө онлайн билим берүүдө абал кыйла-оор. Калктын басымдуу бөлүгүндө интернетке кошулууга мүмкүнчүлүк жок. Коммуникация тармагы боюнча эксперт Мухаммади Ибадуллоев Тажикстанда электрондук окуу системасын жакынкы маалда ишке ашырууга мүмкүн эмес деген көз карашта. Бул жерде интернет калкка канчалык жеткиликтүү экенин аныктап алуу керек. Ошондой эле окуу сабактарын ишке ашырган программаларга интернет акысызбы? Бул боюнча өкмөт сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбү деген суроо пайда болот. Тажикстанда мектептердин жабылганы ушу күндөрү чукул киргизилип жаткан чектөөлөрдүн бири гана. Коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штаб тамак ашты экспорттоого тыюу салды. Буга чейин өлкө боюнча массалык иш-чаралар, чогулуш, спорттук мелдештерди өткөрүүгө да чектөө киргизилген. Мындан улам 10 майга чейин Тажикстандын футбол боюнча чемпионаты токтотулду. 27 апрелде дүйшөмбүнүн номер 1 медициналык борбору жабылды. Бул мекемеге пневмония же коронавируска шектелген бейтаптарды алып келишчү. Борбор эмнеге жабылганын анын кызматкерлери так айтпай, тек гана чоочулоого эч кандай негиз жок деп билдиришти. Бейтаптардын жакындары тамак аш алып келип жатышат. Алар сыртка чыгып, сейилдеп, туугандары менен сүйлөшүп эле жатышат. Тажикстандын шаарларында бир нече күндөн бери көчөлөрдү дезинфекциялоо иштери жүрүүдө. Тазалоо иштери атайын унаалар менен кечкисин же түнкүсүн жасалат. Бүгүнкү күндө Тажикстанда коронавирустун лабораториялык шартта далилденген учуру катталган эмес. Ошол эле маалда өпкөсү сезгенип, кургак учуктан бир нече кишинин каза тапканы, маркумдар жабык табытта жерге берилип, алардын жакындары карантинге алынып жатканы сыяктуу кабарлар чыгып жатат. Жакынкы күндөрү Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Тажикстанга жана Түркмөнстанга барары кабарланган.
Программабызды улантабыз. Ал эми коңшу өлкө Өзбекстанда 28 апрелге карата COVID-19 чалдыккандар 1904 кишиге жетти. 892 бейтап айыгып чыкса, 8 киши көз жумду. Соңку маалымат боюнча Казакстанда өпкөнү сезгенткен жаңы вирус жуккандардын саны 2950 киши болду. Кыргызстанда 28 апрелге карата соңку сутка ичинде коронавирус дагы 13 адамдан табылды. 21 бейтап айыгып чыкты. Ошентип коронавирус жуккандардын жалпы саны 708 болду. Алардан 8 киши каза тапты. Кыргызстанда Саламат сактоо министрлигинин чечими менен менчик лабораторияга коронавирусту текшерүүгө уруксат берилди. Бул тармакта 25 жылдан бери ишмердик кылган. Аймактарда 40тан ашуун филиалы бар Банецкий лабораториясына атайын имаратта бөлүндү. Банецкий лабораториясы коронавирусту текшере турган Кыргызстандагы менчик жайлардын биринчиси болмокчу. Буга чейин тесттер жылаң мамлекеттик лабораторияларда ишке ашып келген. Я хочу отметить, что проект в первую очередь он социально идет. Мы все эти тесты делаем на бесплатной основе. Биринчи кезекте бул долбоор социалдык экенин белгилегим келет. Биз мунун баарын акысыз жасап жатабыз. Саламаттык сактоо министрлиги берген тизмеге ылайык биз тесттерди жасайбыз. Кыргызстандагы коронавирус пандемиясына каршы күрөштүн алкагында бизди меценаттар, демөөрчүлөр каржылап жатат. Азырынча элден акча алып тест жасабайбыз. Болгону биздин корпоративдик ири компанияларга гана ошондой кызмат көрсөтүшүбүз мүмкүн. Мы будем делать бесплатно, на бесплатной основе. Бул жай азырынча министрлик берген тизмедеги 3072 адамдын анализин акысыз текшерет. Бир күндө миңдей кишинин анализи аныкталат. Долбоорду Молбулак микрокредиттик компаниясы менен РСК банкы каржылоодо. Тесттин баасы 2000 сом деген кабар буга чейин коомчулукта кызуу талкууланып жаткан. На самом деле ценообразование очень простое, с учетом того, что сейчас очень... Биздеги тесттин баасын текшерүү өтө оңой. Коронавирустук жугуштуу орунду изилдөөгө болгон баа күн сайын өсүүдө. Буга кошумча транспорт, аны алып келүү, авиакаттамдар да азыр арзан эмес. Керектүүчү каражаттарга болгон баада туруксуз болууда. Тесттин өзүнүн баасы 2171 сом. Бирок азыр биз баарын бекер жасап жатабыз. Самой себестоимости она составляет 2171 сом. Вот, но я повторюсь, тесты мы делаем бесплатно. Тесттер Кытай, Орусия жана Беларустан келип жатат. Полимердик чынжыр реакциясы ыкмасы менен анализдер алынат. Сюда стекается весь биоматериал со всей республики. Өлкөдөгү бардык биоматериалдар ушул жерге келет. Аймактардагы филиалдардан анализдер термоконтейнерлер менен алынат. Баары ушул жерде сорттолуп, иреттелип, биздин текшерүүчү лабораторияларга кетет. Наших клиентов. Кыргызстанда COVID-19 вирусу Бишкек жана Оштогу санитардык эпидемиологиялык борборлордо гана текшерилип, алардын кубаттуулугу жетишпей жаткан. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөттөн менчик лабораторияларга уруксат берүүнү талап кылгандан кийин азырынча Банецкий лабораториясы гана вирусту текшерүүгө киришти. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Санкт-Петербург шаарынан 200 чакырым жерде уникалдуу темир жол түшкөн. Ал Тихвин жана Будагөй шаарларын бириктирип турат. Жумасына бир эле жолу бир вагондуу поезд каттайт. Жергиликтүү эл четке айыл кыштактарга дал ушул жападан жалгыз темир жол менен жетишет. Бул тасмада жалгыз вагонго отуруп сапарга аттандык. Ленинград облусу Орусиянын өнүккөн аймактарынын бири. Санкт-Петербург шаары орун алган аймак Финляндия, Эстония менен чектешип, Балтика деңизин бойлой жайгашкан. Ленинград башка облустардан мына ушул өзүнүн ыңгайлуу жайгашканы менен да айырмаланып турат. А бирок Нева дарыясын чыгышты көздөй бойлой жол жүрүп, Ленинграддын эл билбеген, башканын бууту баспаган жерлерине туш болосуз. Облустун бул аймактагы чоң шаары 58 000 калк жашаган Тихвин. Тихвинден аптасына бир эле вагон чиркеген поезд жүргүнчүлөрдү салып, башка транспорт барбаган айылдарга жол тартат.
Бул поезд шаар менен калың токойдун кучагында сазда жайгашкан кыштактарды туташтырып турат. Жалгыз вагондуу поезд ишембиде эртең менен жолго чыгып, кечинде кайра Тиквинге кайтат. Биз дагы поездден кечикпейли деп сапарга аттандык. Темир жол бекети. Эртең менен саат 8:30. Бекетте бир вагондуу поездден башка эч нерсе жок. Биз менен кошо бир нече жүргүнчү отурду. Бирок алардын бирөө негедир өз планын өзгөрткөндөй. Балким коронавирустан коркуп жүрбөсүн. Вирус барбы жокпу, кандай тиешеси бар? Эң башкысы мен тазамын. Ооруп жаткандар түшсө болбойт, бирок ага деле эмес. Көрсө Владимирдин себеби такыр башка экен. Ал токойго адаттагыдай жемиш терип келүүгө камынган. А бирок мындай бороондо көп деле тере албадым деген ойдо артка кайткан экен. Мурун аптасына бир эмес, андан көп каттан болчу эле. Азыр эми ишемби күнү эле жолго чыгып калышты. Бир вагон толчу, дагы кошумча вагондор каттачу. Азыр эми Владимир айтып жаткан кошумча эмес, бул жалгыз вагонда жүргүнчүгө толбой калган. Тилекке каршы барган сайын жүргүнчүлөрдүн саны азаюуда, бирок элдин көбү өзгөчө жаштар Будагөшкө каттай башташты. Будагөш 4000 калкы бар шаар тибиндеги айыл. Анда жашагандардын көбү иш издеп окуучунун жанындагы Тиквин шаарына көчүп кетишкен. Алар деле башкалардай айылына ишемби сайын гана катташат. Ишим оор деле эмес. Поездде жүргөнгө анын үстүнө көнүп деле бүттүм. Такай жүргөндөр деле бар. Көбүнчө эле ошолор катташат. Ирина көп жылдан бери поезд коштоочу болуп эмгектенет. Буга чейин алыскы сапарларга чыгып, Воркутага чейин барып келчү. 9 жылдан бери анын бир гана Тиквинден Будагөшкө чейин каттап турат. Ишенесизби? Мен иштеп баштаганда элдин көптүгүнөн мына бул өтмөктөрдө туруп кеткендер да болчу. Азыр эми ушундай. Тиквинден 1 сааттык жолдо 4-чү станция жайгашкан. Ал жерде Остров деп аталган кыштак бар. Ага бир гана ушул поезд менен жетесиң. Бул күндөрү дүйнө жүзү карантинге камалган чакта, ансыз да көп жылдан бери изоляцияда жашаган элдин турмушун элестетүү кыйын. Алар бул поезд менен көбүнчө азык-түлүк ташышат. 60-жылдары 200дөй калкы бар бул айылды Остров деп атап алышкан. Айылга жетчү жападан жалгыз темир жол. А бирок былтыр кеч күздө ушул баткак жолду салып кетишкен. Азыр эми аны менен жөө басууга же автоунаа менен жүрүүгө мүмкүн эмес. Ой, да вы что раньше? У меня вот буханка машина. Ой, биз бул жол менен такыр эле жүрө албай калдык. Менин эски УАЗым бар. Аны менен бир өткөндөн кийин эле кайра оңдогонго туура келет. Где забуксуешь, газу раз, считай, мост меняет, 30-ку выкидывай. Кыштактан биринчи эле Владимир Никитинди жолуктурдук. Ал Островдо туулуп, ушул жерде жашап калгандардын бири. Айтымында 70-жылдары колхоз тарагандан кийин туугандары үй бүлөсү Тиквин шаарына көчүп кетишкен. Бирок ал маалда мында жашагандардын да келгендердин да саны бир топ болчу экен. Ал кезде поездда тынымсыз жүрүп турган. Вторая линия здесь на 4-м была еще, они обгонялись. Станцияда кыйма чийме болуп, поезддин бири келип, экинчиси кетип турчу. Көбү бул жакта клюква терегинге катташчу. Один туда, другой туда. Тихо. Народу было, ой, он на болото за клюквой людей столько ездили поездами так. Ал учурда Владимир өзү да туулган айылына байма-бай каттап турчу. Дем алыш күндөрү үй бүлөсү менен келчү. Ал жылдары поезд айылга чейин жетсе, кийин жөө келе баштаган. Не, так и ходили по грязи. Ылай кечип келчүбүз. Андан башка арга жок. Ну а что делать было? Никитин өмүр бою атасынын жолун улап, темир жолдо уста болуп иштеген. 7 жыл мурун пенсияга чыгып, айылына кайтып келген. Бирок мындагы жашоого көпкө чыдаган жок. С 13 года 4 года жил, а сейчас вторую зиму. 2017-жылга чейин 4 жыл жашадым. 2 жылдан бери кайра шаардамын. Эми бул жакта кыларга деле ишиң жок. Зеригесиң. Дров заготовят они да. Едем, потом вот весной опять сюда. Мүмкүн жолу жарытарлык болсо, айыл элинин турмушу да башкача болмок белем. А бирок азыр мында ылай жолдон башка эч нерсе жок. Аны да жергиликтүү бийлик элдин Кремльге чейин жазган арызынан кийин гана салган экен. Мы не писали так, сходим в администрацию.
Жергиликтүү бийликке айтканда бизге эч ким көңүл бурган эмес. Анан эл кат жаза баштады. Анан бул жакта чоң апалар Путинге кат жиберишкен. Стали ходить там в администрацию. А кому писать? Путину писали. Николай Лиханов 90-жылдары Тиквинден биротоло көчүп келип, үй алып жашап калган. Айтымында ал мезгилде тургундар көп дүкөндөр иштеп турчу. После коммунистов вот как бы Ал учурда кыштакта жашоо жандуу эле. Көчүп келгендер көп. Алар жер алып, үй сала башташкан. Анда дээрлик ар бир үйдө курулуш болчу. 10 жылдан кийин жол жоктугунан эл салган үйлөрүн таштап кете башташты. и люди стали потихоньку бросать, уезжать. 90-жылдары деле бул аймакта жол болгон эмес, бирок поезд күндө каттап турган. 2000-жылдардын башында каттамдар азая баштаган. Адеп күнүнө бир, анан такыр эле аптасына бирден келе баштаган. На пенсии. Бизде пенсионерлерге поезд ыңгайлуу эмес. Жол акысы кымбат. Анын үстүнө шаарга барып бир аптага калып каласың. Ал учурда короо жайды ким карайт? Быйыл бул айылда 54 жаштагы Вадим Терехов кыштаптыр. Ал мында туруктуу жашаган жап-жалгыз киши. Скучновато. Сказать правду. Чынын айтайынбы, зеригесиң, ошон үчүн көп ичем. Сыртка чыгып айыл аралап кайра киргенде башка кылаарга ишиң жок. Прошелся и обратно. Как телевизор. Башында Вадим жүзүн көрсөткүсү келген жок, бирок андан кийин камерага карап бир кездеги айылда жашоону, спирт же самогон көп заманды эскерип сүйлөп берди. Много народу жило. Киши көп жашачу. Мен ал учурда спирт сатып да калгам. Я даже там за спиртом ходил, туда продавали. Көп жыл мурун сот ичкиликтин айынан Вадим Тереховду аялы менен чогуу ата энелик укуктан ажыраткан. У нас 6 было. Да. 6 киши чогуу жашачубуз. Балдарымдын баарынын аттарын санап берем. Люда, Кристи, Саня, Даша, кичүүсүнүн аты меникинде Вадик болчу. Мен ушинтип балдарымдан ажырап тирүүлөө экөөмүз салышты. Меня-то, может, похоронили. Тетки там есть, доброжелатели. Тереков биздин программабыздан аны балдарынын жок дегенде бирөө көрүп, балким атасына жолугууга келер деп үмүттөнөт. Ал азыр мыйзамга баш ийип, ичкилигин азайтып, анда-санда иштерин айтат. А как же? Да, малый. Мына көрдүңөрбү, атаңар тирүү дагы эле. Батя-то живой еще. Вот. Биз Тереховдун баянын тыңдагыча күнгө какталып турган эски УАЗ жолго чыкканга даяр болуп калыптыр. Эми азыр коңшу айылга жол тартабыз. Мында жашагандар чоң дүйнөдө эмне болуп жатканын талкуулаганга киришти. Я так такого мнения. Надо Мен чегараны шарт эле жаап салыш керек болчу деп ойлойм. Мало приятного, конечно. Это очень плохо. Кайдан бул вирус пайда болду? Мындай учурда сөзсүз сактаныш керек. Надо остерегаться этого. Айылдын тургундары эпидемиологиялык кырдаалды бул жакта оңой эле колго алса болот дешет. Көбү өз жеринде картошка айдап, пияз, сарымсак, жашыл жемиш өстүрүшөт. Алар чоң шаарларда жашагандарга өкмөт жардам көрсөтүш керек деп эсептешет. Все равно они уйдут в экономику. Алар тараткан акчалай жардам баары бир экономиканын өсүшүнө жумшалып жатпайбы? Текке кеткен жок. Аз болсо да дагы бериши керек. 2 айдай жумушсуз отуруп калышты. Өкмөт алардын абалына кайдыгер карабашы керек. Мен жаштарга абдан санаа аркап жатам. Биз го кар-картаңдар эптеп күн көрөбүз. Алар эмне болушат? Сөздөн сөз чыгып жатып, Николай үйүндө ушул тапта небереси бар экенин айтты. Ал кызы экөө жакында эле сасык тумоолоп, бирок анык диагнозу белгисиз болуп калган. Дочка тоже переболела уже. Кызымдын өпкөсү сезгенип жатып калды. Неберем да жарым ай мурда аны менен кошо ооруп айыкты. Вирус аныкталган жок. Андан кооптонгон деле жокмун. Да нет, не боюсь, потому что она моя родная. Бул кабарды уккандан кийин биз айылдан кетүүгө шаштык. Владимирдин эски УАЗы өңгүл-дөңгүл жолдо ар бери чайпап кетип баратты. Мындай жерде эң кыйын жол тандабастан эле тыгылып калышы ыктымал. Владимир жакында эле баткакка орнуп калган машинени кантип чыгарганын жолгата айтып берди. Вот пришлось. Дөңгөлөгүнүн алдына темир коюп, анан чыгардык. Менять. Машиненин дөңгөлөктөрү ылайда ары бери тегеренип чайпаланып кетип баратабыз. Владимир ыгын билгендиктен бирде жолдун чекесине кайра ортосуна салып айдап жүрүп отурду. Остров айылынан кийин Клинецте биздин көзүбүзгө турмуш бир кыйла өйдө да сезилди, бирок биз жаңылышып калгандайбыз. Себеби мында жашагандар турмуш шартына арызданып, ондогон жыл бою өкмөткө кайрылып келет. Баары бир андан эч майнап чыкпайт.
Кызыгы айылдын көчөлөрү ээн, сыртта жүргөн жанды көрбөйсүң. Биз мындагылар карантинде үйүндө отурушса керек деп ойлогонбуз. Бирок Валентин үйдө отургудай айылда киши деле калбаганын айтат. 4-5 эле үй бүлө калды. Мына бул жерде бирөө, аркы үйдө бирөө, тетиги жерде бир аял жашайт. Эч ким калган эмес. Баары эвак кетип калышкан. Жумушсуздук, дүкөндүн жоктугу жана транспорттун азабынан бара-бара эл кетип калган. Бир гана жай маалында жеңил машина менен келгендер көбөйүп, айыл жандана баштайт. Алар жайында гана чоң шаарлардан келгендер. Тихвин же Ленинград облусунун башка шаарларынан келишет. Бул жерде кызыктуу эч нерсе жок. Айыл башчы Тамара Яковлеванын башкы милдеттеринин бири келгендерди тизмеге киргизип, ар бирин тактап чыгуу. Эгер келгиндер болбосо жайбаракат эле жашай бермекпиз. Азыр Москвадан, Питерден балдары менен келгендер көбөйдү. Алардын баарын тизмектеп чыгышыбыз керек. Тамара Яковлева коронавирустан улам жаралган кырдалга олуттуу мамиле кылат. Себеби айылда тургундардын көпчүлүгү кары картаңдар. Өзү да шаардан келген уулу менен моюн оргочту 2-3 каттап оозу мурдун жаап алып сүйлөшөт. Мама, ты совсем с ума сошла? Мени такыр эле алжып калса керек дешиңер мүмкүн. Бирок андан башка арга жок. Айылда кайдан бет каптап мага элең. Так, вот такие пироги мои хорошие. Айыл башчы темир жолду көзгөрүнө бузуп жатышканына кабатыр. Кайсы бир бөлүгүн уруулар көтөрүп кетсе, дагы бир бөлүгүн оңдогонго деп алышыптыр. Яковлева темир жолдун өзү көп жылдан бери чет өлкөлүк ишкерлерге таандык экенин кошумчалады. Года 2 купили железную дорогу. Кто купил? Корейцы. Корейлер сатып алышкан. Бирок алар бизге мындай эле алдык деп айтышат. Алар 3 күндө бир келип оңдомуш этип кайра кетишет. Вот они на 3 суток приезжают, ремонт там делают какой-то и снова уезжают. Темир жолдун бир бутагын чынында ким жана эмне себептен сатып алганын аныктоого мүмкүн болгон жок. Себеби кеч кирип жалгыз поезддин карааны алыстан көрүндү. Дагы бир апта бул кыштыкта калбаш үчүн поездге отуруп жолго чыктык. Бир күндө эле бул унутта калган кыштактардын абалын тартып кетүүгө үлгүргөн жокпуз. Андыктан кийинки аптада кайра поездге отуруп облустун чыгышына жол тарттык. Бул жолу жарым жолдон машина менен жүрдүк. Мурунку сапарыбызда көпчүлүк кыштактардын элинин жашоосу мына ушул жалгыз темир жолдон көз каранды экенин көргөнбүз. 93 станцияда биз жолуктурган Алексей Богданов темир жолдо 40 жылдай электрик болуп иштеген. Монтаж кылып лампочкаларды алмаштырчумун. Пенсияга чыгаар алдында мына ушул жол чырактарын коюп чыккан элек. Бирок алар иштебей калганын айтышты. Чын төгүнүн билбейм. Богданов пенсияга чыкса да жөн отурбай темир жолду кыдырып, абалын текшерип турат. Ал бул жол үчүн канчалаган токой кесилгенин эскерет. Монтировал лампочки. Эл арасында темир жолдун курулуш иштерин немис инженерлери башкарган деп айтылып жүрөт. Анда 1939 жылдары биздин немистер менен мамиле жакшы эле болчу да. Богданов 30-жылдардын аягында бул темир жол Ленинградты айланта түшөт деп пландалганын айтат. Ага ылайык поезддер мындан батыш тарапка жол жүрүп, андан ары Эстонияга чыгып кетмек. Бирок согуш башталып кетип, темир жолдун аягы Будагошко жетип токтоп калган. Богданов бизге СССРдин эл комиссариатынын казармасын көрсөтүп жатат. Что когда началась война, это самое. Согуш башталганда чекистердин жарымы фронтко, жарымы бул жака келишкен. Маалыматтарга караганда чекистерде тандоо болгон. Согушка баргысы келбегени темир жол курганга жиберилген. Шли на эту дорогу, и у них броня была. Согуш маалында бул жолдон курал жарак ташыган поезд өтүп турган. Согуш бүткөндөн кийин гана жүргүнчүлөрдү ташый баштаган. Бирок темир жолдо көп жылдан бери оңдоо түзөө болбоптур. Ошондуктан азыр эми мында эскилиги жеткен чакан гана поезд өтөт. Вот эти отмечены, видите, белый. Мына көрдүңүзбү, ак менен боелгон белгилерди. Бул жарактан чыкты дегенде түшүндүрөт. Жолдун жарымына мына ушундай белги коюлган. Шпалдарын алмаштырып чыгуу керек. Там тоже все беленькое, это все отмечено, меня шпалы. Деген менен бул темир жол такыр эле кароосуз калган деп айтууга да болбойт. Биздин көзүбүзчө анын жарактан чыккан жерлерин оңдоп кетишти. Буяка маал менен 3000 чакырым алыстагы Карелиянын усталары келип турушат. Вот представьте, сюда приезжает пути. Азыр бул жакка аны оңдоо үчүн тээ алыска аймактардан келишет. Берут это самую как технику от нас. Богдановдун бул сөзүнөн кийин өткөн аптада жолуккан Кинец айыл башчысы Тамара Яковлеванын сөзү эсибизге кылттай түштү. Ал жолду корейлер оңдоп жатканын айткан эле. Көрсө сөз Корея эмес, Карелия туурасында болгон экен. Жолбузду андан ары улап, кийинки айылга токтодук.
Кызыгы кыштактын киребешине чейин асфальт жол төшөлүптүр. Айылда Садовая жана Ручейная деген эле көчө бар. Все вспоминали, как называется ручей. Так и не вспомнили, назвали просто ручейная. Көрсө эл суунун аталышын унутуп калып, ручей деп атап койгон экен. Ошол бойдон ошентип айтылып калды. Называется ручей, я говорю, слава богу. Лилия Маршева өмүр бою бул айылда жашаган. Ал бизге кичи мекени тууралуу сыймыктануу менен айтып жатты. Айтымында Лук бул аймактагы туруктуу тургундары бар жалгыз айыл. Здесь даже вот участки какие покупают. Бул жакта жер тилкелерди сатып алгандардын көбү айылдыктар. Бир учурда ири шаарларга кетип калгандар деле кайра кайтып келип, үй кургусу келет. Менимче бул айылда дагы деле жашоо бар. Здесь как-то еще не потеряна эта связь. Айылдын улгайган тургундарынын бири Нина Колоскова согуштан кийинки үйдө туулуп, дагы эле ошондо жашайт. Согуш маалында айылдын көп бөлүгүн немистер өртөп салышкан. Дорога мне, как сказать... Темир жол менин өмүрүмдү сактап калган. Эгер ал болбосо, мен азыр ким болмокмун, белгисиз. Если бы ее не было, то я не знаю, кем бы я была и что бы я делала. Нина Колоскова бала кезинен музыкалык мектепте билим алгысы келчү, бирок андай мектеп Тихвина шаарында эле бар болчу. А кезде деле шаарга бир гана поезд каттаган. Азыр деле музыкалык мектепке жетүү оңой эмес. Полина айылдагы жалгыз окуучу. Ал карантинге чейин күнүнө коңшу айыл Будагоштогу мектепке барып келип окучу. Азыр бизге берилген тапшырмаларды аткарып, WhatsApp аркылуу жиберебиз. Полинага айылда жашаган жагат, ал мында көп сейилдейт, бирок баары бир келечекте чоң шаарга кетүүнү кыялданат. А на кого ты хочешь учиться? Окуп иштегим келет, чач тарач болууну кыялданам. Питерге кетким келет. Полинанын чоң атасы жергиликтүү фермер Михаил Захаров. Айыл чарбасы менен 90-жылдан бери алектенет. Айтымында барган сайын дүкөндөр жабылып, азык-түлүктү эл соодагерлерден ала баштаган. Ошондон улам Николайдын сүтү эч кимге кереги жок болуп калган. Эч ким деле сүт албайт. Мисалы, машина менен алып келгенден алып калабыз. Аныбыз бир айдай турат. Сүт деген суу эмес да, жөн эле тура бергидей. А бирок ушундай сырткы дүйнөдөн бөлүнүп калган айылда жашоонун артыкчылыгы деле бар. Азыр алар дүйнөнү адамзаттын ичинде алган вирустан алыс. Анткени менен жай маалында айылга келгендер менен бул илдет унутта калган айылдарга да жетиши мүмкүн. Ал эми дарыгерлер же бейтапкана бул аймакта бир топ алыс. ФАП закрыли. ФАПтар эбак жабылган, иштебейт. Фельдшерибиз бар эле, ал да башка шаарга кетип калган. Ошондо 5 айылга бир да бейтапкана же ФАП жок. На 3. Закрыли 3 деревням. Саламат сактоо тармагын оптимизация кылуу иштери айыл жергесиндеги медицинага да залакасын тийгизген. Бул жакта бир канча айылды бир эле тез жардам тейлейт. Эгер ал башка айылга чыгып кетчү болсо, бир гана Кудайдан тилеп отурушат. Вот как получилось у Мишки. Бир жолу бирөөнүн жүрөгү кармап, инфаркт болгон эле. Тез жардамды 1 сааттай күтүшүптүр. Дагы бир жолу 40 мүнөттө келди. Бул биз үчүн аябай тез келди дегенди түшүндүрөт. Биз жакынкы станцияга жөө жетип поездге жетишели дегенбиз, бирок жергиликтүүлөр бизди бул оюбуздан айнытышты. Страшно, у нас кругом здесь медведи. Там прямо вот это поле, которое идет. Бизде аюулар бар. Мына дал ушул поезд тарапка бараткан жолдо көп. Өзүбүз жөө баскандан коркобуз. Овес сеют на поле и подкармливают медведей. Медведи выходят. Поэтому в лес ходить страшно. Это единственная Бул станцияга барчу жалгыз гана жол. Аңчылар бул жерге өткөрмө коюшкан. Аны кулпулап салышыптыр. Ачылбайт экен. Андан ары ылай тала. Аюулар көп дейт. Ошондон улам жүргүнчүлөрдү бул жерден жолуктурбайсың. Лук айылынан кийин Будакошко автобус менен жетип бардык. Ал маал менен каттайт экен. Жергиликтүү станциядан Тихвинди көздөй жалгыз поезд 18:10 жолго чыгат. Бул жакка үй жайын карап же туугандарына келген жүргүнчүлөр акырындан бекетке чогулууда. Тихвин менен Будагоштун ортосунда 9 станция бар. Мына ушинтип ишембидеги жалгыз поезд узап кеткен соң перрон кийинки аптага чейин энсиреп турат. Аны менен кошо бул жерде жашаган элдин көйгөйү да эмки ишемби же кийинки поездге чейин унутулат.
Эми Казакстанга келели. Бул өлкөнүн баш калаасы Нур-Султан менен Алматыда өзгөчө абал режими майга чейин узартылган. Карантинге байланыштуу башка мекемелер менен катар эле Алматыдагы зоопаркта жабык турат. Аянты 22 гектарга жеткен зоопаркка күнүгө 500гө жакын адам келсе, майрам күндөрү 2000ге чейин жетчү. Алматынын зоопаркы бул жазда адаттан башкача тынч, ээн эркин басып жүргөн киши жок. Бирок 80 жылдан ашуун тарыхы бар зоопарктын ичинде иш кызуу. Шаарга киргизилген карантин алынса эле, зоопарк көрүүчүлөргө төрүн көрсөтүүгө даяр. Наш зоопарк закрыт для посетителей. Биздин зоопарк жабылган, бирок кызматкерлер мурдагы тартип менен эле иштеп жатабыз. Мурдагыдай эле жаныбарларды карап, тамак ашын камдап беребиз. Болгону эч кимди киргизбейбиз. Зоопаркка эл келбегени менен андагы кызматкерлердин иши азайган жок. Албетте, чукул кырдаалда аларга ишине кедергисин тийгизбей койгон жок. Основной наш род деятельности — это разведение хищных птиц. Биздин башкы ишибиз жырткыч канаттууларды аргындаштырып көбөйтүү. Аларды башка зоопарктарга алып кетишет. Алмашуу программасына ылайык биздеги канаттууларды башка жактагы приматтарга же туяктуу жаныбарларга алмаштырып келебиз. Ушундай эле иштер бул айга да пландалган болчу. Тилекке каршы кырдаалдан улам аны жылдырууга туура келди. Пока это сделать невозможно. Көк төбөнүн түбүндө жайгашкан Алматы шаардык зоопаркынын түзүлгөнүнө быйыл 83 жыл болот. 22 гектар зообакта 3,5 миңге жакын түркүн түрлүү жаныбарлар менен канаттуулар багылат. Дүйнөнүн үчүн алган пандемия музыканы токтото албайт. Өзбекстандын тартип сакчылары коронавируска каршы күрөшүп жаткан өмүр сакчыларын колдоп видеоклип тартып жарыялашты. Өзбек полициясынын атайын оркестринин 30 музыканты өз үйлөрүндө отуруп бул чыгарманы аткарышкан. Мына ушул тасма менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун Каректе Евразия программасын көрдүңүз. Азаттыктын ушул жана башка телепрограммаларын Азаттык Чекит.орг сайтынан же болбосо YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүүгө чакырам. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.